булак жылы баштаганда биз келип токтолдук. Мына 2025-жыл Бишкек шаары үчүн чоң көрсөткүч болду. Мына арыктарыбызга суу акпай калбады. Арыктарды мына оңдоп келдик, а бирок суу жок. Атайын БСРЛер убагында курулганда, айыл чарба багытында жерлер азайганы менен бизде шаар ичинде жашыл зоналарды көрктөндүрүү маселеси калган да. Аны эч ким жокко чыгарган жок да. Же үй салып койсо эле тегерек четти кургай берсин деген маселе жок да. Ошондуктан БСРЛерди бүгүнкү күндө бүт баарын өз калыбына келтиребиз. Кос субъект ушунун баары таштанды ыргыткан белгилүү да бизге туурабы? Элдердин өзүнүн дагы талабы бар. Көрдүңөрбү? Тиги жерге жергиликтүү бийлик чара көрбөстөн, эл айла жоктон өздөрү айып пулдун көлөмүн көрсөтүп койгон. 5000ден 30.000ге чейин деп аргасы ушулар жазып атат. Буну силер жазыш керек элеңер да. Бирок ошол эле учурда мен айтып коеюн, мынакей эскертип турса дагы карабай таштандын чытады. Сиз болсо өзүңүз тарабынан Жыргал Турунбаевич бүт мыйзамдуулугуңардын баарын көтөргүлө. Мына азыр ар бир Бишкек шаарынын жарандарына дагы ушул жеринде тургундарына да туура жеткиргиле, айткыла. Кимдин келишимдери болсо өз ыктыярыңар менен жокко чыгарып, ижараны төлөгөндөн баш тарткыла. Себептен да бул мыйзамсыз. Анан эртең акчасын төлөп койдум элем, акча жумшап койдум элем, кредит алып койдум деп бизге доомат койбосун. Баарына туура жеткирип бергиле. Бүт жарандарга, тургундарга тегерек четтеги. Ушул жана биз жана Семети эмеси БСР деп аткан чоң арык конушундагы. Шунун аларча конушундагы. Ошонун баарын туура жеткирип туруп, элге дагы туура маалымат убагында берип койгула болду.